бiri кылым жашап, 100 жылымга тете эмгек өтөгөн тил илиминин дыйканы, элдик академик Мударис Кусейин Карасаевдин көз өткөнүнө 15 жылдын жүзү болду. Ал өмүр бою эримдеп эмгек өтөп, жашоодогу бар өмүрүн билим илимге арнап, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн, накыл сөздөр, Кусейин нама, 100 түркүм суроого 100 түркүм жооп өңдүү китептери менен толук илимий эмгектери бүгүнкү күндө 30 томдукту түзөт. Кылымдын кемеңгери Улуу Залкар Кусейин Карасаевдин сөөгү коюлган Каракол пристан шаарчасында улуу инсанга арналган музейдин ачылыш салтанаты болду. Ага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, окумуштуулар, коомдук уюмдун өкүлдөрү менен меймандар, жакын туугандары катышышты. Алгач маркумду эскерип Куран окулду. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Müslümanlar dolu katarına kavul kılgın, sözün koldu Allah. Ар бир жаз сөзгө чыккандар Кусейин Карасаевдин басып өткөн өрнөктүү жолдоруна, анын мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүнө, тилди өнүктүрүүгө кошкон барандуу эмгегин жогору баалап эскеришти. Кусейиндей атабыздын эмгегин унутпайбыз кыргыз үчүн кылганын. Эл эмгегин айтып бүтпөй ченелип, жазгандары асказоодой тирелип, кылымдарга унутулбай жүрсүн деп, муундарга тарых кылып берелик. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу меймандар. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, улуу окумуштуу академик Кусейин Карасаев атабыздын музейине арналган жаңы имаратты ачуу алдында турабыз. Эмесе бүгүнкү салтанатка бардыгыңыздар кош келипсиздер. Бүгін мен сөз кыле турган иш болчу. 4 себеп боюнча. Биринчиси, мен Кусейин Карасаевдин лесен укпасамдагы, дарсын укпасамдагы, бирок кийин ушул Москвада окуп жүргөндө, аспирантурада, стажировкада мен өз көзүм менен, өз колум менен ушул Эркин Тоо газетасын бул киши Ташкентте Кыргыздын биринчи гезитин чыгарган ошо. Басмаканада өз колу менен терген Кыргыздын улуу адамы ошол. Анда редактор Эркин Алиев болгон. Бул киши чыгарган. Экинчиси, кыргыз тили үчүн канчалык кызмат кылган. Мына үйдө акынын сөздүгүн бул Кусейин Карасаев сөздүгү өзү түгүл. Эми жанагындай себепке байланыштуу камалып язышмаган деп орустун атынан чыгарышканды. Аны билесиз, туурабы? Туура. Бул Карасаевдин сөздүгү ошол. Андан кийин өзү канча биздин орфо сөз чыгарды, канча накыл сөздөр чыгарды. Чыныгы кыргыз тилинин, кыргыз жеринин дыйканы болчу бул киши. Эмесе урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, СДПК фракциясынын жетекчиси Турсунбеков Чыныбай Акуновичке берилет. Урматтуу туугандар, агайын туугандар, бүгүнкү ушул жакшынакай маанилүү салтанаттын катышуучулары, мен дагы мына Амбана агайым айтып кеткендей, ар дайым Кусейин агайымдын элесине башымды ийип тазым кыла турган окуучуларымнанмын. Анткени себеби мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде барып тапшырганда ушул Кусейин агайыбыздын дарстарынын акыркы угуучуларынан болуп калдым десем болот. Ошо пенсияга чыгып эс алып аткан экен, бирок баягы университетти иштей албай, дарстарды иштей албай, анан ушу сагынганда келип бизге өзүнүн лекцияларын окуп, Кыргыздын маданиятынын, тилинин, тарыхынын, баарынын тарыхтарын жакшынакай кылып айтып берген ушунчалык сонун аңгемечи киши эле биз фонд коюп угуп, жеке эле биз эмес, башка факультеттин балдары дагы, башка курстун балдары дагы кишиге бизге акыркы лекцияларын окуп атканда катышып угуп калды. Мына ушундай улуу легендага айланган көзүнүн тирүүсүндө эле касиеттүү агайыбыз болчу. Мына бүгүн ушул Кусейин агайдын эң бир маанилүү мааракесине келип атабыз, бир жакшы салтанатына келип атабыз. Анан менин эсимде калган дагы нерсени айткым келип турат. Кусейин агай
kiteplerdi abdan jakşı görüp üyü tolo kitep ele mına жаңа айтып кетти океан магазин üstünde 7-ci qavatda ekan shunday turчу keyde şu üniversitetten bizge okşogon baldardan jardam surap bolчу kiteplerini taşışıp bergile kotoruşturup bergile dep. Oşonda bayağı agişini sözünü okusu gelgenler barat elek bir 2 bala var 3 bala var kiteplerini жарым saat iştirsek bir 2-3 saat agişinin asıl getlerini okup ketçimiz. Abdan keremetli getlerini. Uqqandan tajaç emes. Agişini uqqan kişiler uqqandan tajaç emes. Agişi da abdan bir jakşınakay til menen, şu jumşak ün menen aybay sonun kılıp aytıp berчү mына şunday kasiyеттүү чыныгы Кыргыздын даанышман агайларынын бириси эле. Мына şunday saltanatта турабыз. Бүгүн музей ачылып атыптыр. Мен айтар элем, агишинин өзү эле мындай кичинекей киши болгон менен өзүнчө bir чоң Кыргыздын музейи болчу. Agişinin içinde, can dünyasında. Tегил жаңа айтпадым, мына Эркин Тоо гезитин биринчи чыгарганда, ошондон баштап, Эркин Тоо гезитинен баштап, Кыргыздын биринчи интеллигенттеринин, айдыңдарынын баардыгынын тарыхы мындай полка болуп турчу да. Агишинин жан дүйнөсүнө кирсең ошонун баарын көрсүң. Жакшынакай кылып, тим эле элестүү кылып көрүнүп турчу да. Айтып берген кезде ар бир Кыргыздын Касым Тыныстан өзгөчө жакшы көрчү баштап баардыгын айтып бергенде ушунчалык чоң элес калчу да. Мына ушундай киши болчу. Тилекке каршы агишинин ал музейи баардыктен кагазга төгүлгөн жок, баардыктен мындай сыртка чыккан жок. Балким бир топ маанилүү нерселер агишинин ичи менен кошо калды болуш керек, бирок жок дегенде мына ошол кишинин ичинен чыккан жакшы бир материалдарды тилге байланыштуу, тарыхыбызга, маданиятыбызга байланыштуу материалдарды, ал киши колдонгон материалдарды бул жерге алып келип көрүп, ушундай касиеттүү киши менен мындай нерселер бизге калтырыптыр деп эстеп жүрсөк, мындан чоң биз үчүн маанилүү нерсе жок. Анткени биз тарыхыбызды билбесек, тилибизди билбесек, маданиятыбызды билбесек, анда кыргыз эл катары жашай албайбыз. Кыргызды кыргыз эл катары көтөргөн дагы Кусейин агайга окшогон адамдар, ошол саптын башында турган агай Кусейин агай. Ошондуктан бул кишиге дагы жолу таасим этем. Эжебиздин колубуздан да чай ичип калдык эле үйүнө барып. Сизге да таасим ушу Кусейин агайды Кусейин агай кылып, ар дайым жанында жүрүп баардык кыйынчылыктарын кошо көтөрүшүп, башына кыйын күндөр түшкөндөрдө сатып кетпеген жаңгыс адам болсо, балким жаңгыс адам болуп жүргөн апабыз болот. Мынакей апабыздын ал жөнүндө баары агай айтып берген. Демек, ал кишинин ошол эмгеги унутулбаптыр. Мынакей канча киши келип, урмат сыйын көрсөтүп, урмат сый катары келип, музейдин ачылышына катышып атасыздар. Ушундай адамдарыбыз Кыргызстанда көп болсун. Эгерде Кусейин агайга окшогон адамдарыбыз көп болсо, Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли өнүгүп өсөт. Ал эми Кусейин агайга окшогон адамдарга сый урмат көргөзсөк, анда биздин келечегибиз бар. Рахмат көңүл. Кийинки сөз дагы бир кадырлуу мейманыбыз, коомдук ишмер Абдыразаков Ишембай Абдыразаковичке берилет. Учурду эске салгым келип атат. 98-жылы мага бир кат алып келип беришти. Куштун тилинде болгон бир баракка жазылган кагаз экен. Амандашкандан кийин жазыптыр. Ушул эгер мүмкүнчүлүгүң болсо бир келип кетчи, сүйлөшө турган сөз бар эле деп. Анагында жарыктуу киши жазып коюптур. Айтып берген атаң Кусейин, кагазга түшүргөн апаң Айша деп жазып. Анан бир учур болду, анан кийин келип караколдо отуруп анан абдан эзишип сүйлөштүк көп. Эми ошондо токко тери жарып бир эки эле эмесин айтып кетейин. Мына силер азыр эгемендүү болдук деп эле көп сөз кылып атасыңар. Менин ушу силерге айта турган бир сөзүм бар. Кыргыз эли канча кылымдан бери көксөп жүргөн тилегине жетти. Бирок ушу биз кыргыздар ушуга баркына жетип ээ боло алар экенбиз ушу мамлекетибизге. Биздин элибизде өргөнүмүш бар эле, сай-сайлап кетчү эле. Бири-биринин кызыкчылыгын тааныбай кеткен жагы болгондо ушу кыргыздан оомат кетчү эле. Ушу жагына сак болгула деп ошентсе. Экинчиси, биз колдон келишинче аракет кылдык деди. Кыргызстандын ушу мамлекет болуп өзүнчө эл болушуна борозун баштап бердик. Мен деле ушу илим жагынан эң чоң бир кыялым бар эле. Бирок турмуштун шартына жараша ошого жетишпей калдык. Бирок баштадык. Муну улантып кете турган уландар болуш керек.
Oşular çıgar beken men şu şenem çıgat. Oşal çınığı ilimdin seresine barmayınca bizde madaniyet bolboyt degen sözde aytты. Anan dagı bir şu aytkany bul eldin baktısı deyt. Eldi başkaran kişinin nabiri bolot deyt. Eger de eldin aldında жүрüp özünün jeke kızıkçılığın aldıga koygan kişinin anın özünün ruhi çaykoçu bolup ketet. Anın özünün aviri örtönüp ketet. Taza kişilerdi. El dep çınığı kuygan kişiler geler beken dep şu Kudaydan tileyim. Dep şunu ayttılar da kalganlarını aytpayla koyayın. Şu kişinin aytkanlarını hazır oylap görsem bir osiyat eken bu. Usul osiyatты dagı bir buyursa terengdetip oşon okukanlardı hem bayağı oşa kezde bir öküngönüm bir jana bir mikrofonga жазып alsam bolmok eken. Anan dagı oşonu ele aldığımda biraz murdarak Tuğelbay Sıdıkbek bilen şu söyleşip otursa şunday şuga jakın sözlerdi ayttılar da. Anan toğa biz söyleşkenden batele birazdan keyin ötüp ketti. Hem kanday salkar adamlar öttü. Hem oşonday adamlardın artынан dagı oşulardan kem bolbogan artık bolsa artık bolsun ulanları, kızları, baldары, nöreler, çöreleri ötsün men oşon tilep. Rahmat. Сөздü Kırgız-Россия Kızmattaşlık Birimliğinin төрағасының орынбасары Тищенко Николай Михайловичке беріледі. Уважаемая семья, уважаемые гости, позвольте мне от посольства Российской Федерации в Киргизской Республике, от представительства Россотрудничества в Бишкеке тепло и сердечно поздравить вас со сегодняшним знаменательным событием открытия музея, посвященного Хусейну Карасаеву. Отрадно, что в этом историческом месте два великих человека от Киргизской Республики, ученый, который создал первый букварь, и русский путешественник, который, великий ученый, находится в этом историческом месте. Полагаю, что эти два музея, которые находятся на этой земле, они символизируют дружбу между братскими народами России и Киргизии. И позвольте пожелать киргизскому народу мира, добра, благополучия и всего самого доброго. Ну и разрешите мне передать дирекции нашего музея скромный подарок. Здесь фотоаппарат, литература для того, чтобы они запечатляли ход события, истории этого прекрасного мемориального комплекса, который находится здесь. Спасибо. Каниметов Жаңораз Каниметовичке беріледі. Урматтуу агайын туугандар, биз туугандары, айылдаштары ушул атабыздын бүгүнкү музейдин ачылышына чыкканына абдан чоң кубанычтабыз. Атабыз мына кыргыз эли геноцид болуп жок болуп кетүүдөн баштап эгемендүүлүк алганга чейин биздин мамлекет болгонго чейин бир кылым жашап өттү. Бул өтө кыйын мезгилдерди көрдү. Канчалаган куугундар, канчалык кыйынчылыктар, бирок ошого карабай кыргыз эл үчүн, кыргыз тили үчүн, кыргыз эли үчүн абдан чоң салым кошту. Мына баарыбызга белгилүү 90 жылдык той болуп калды. Мына Жумабыл Садамбекович баш болуп баарыбыз туруп, ошол жерде 90 жылдыгын өткөргөндөн кийин айтат: "Ой балдарым, менин экинчи илхамым, экинчи дүйнөм ачылды" дейт да. Мына ошондон кийин канчалык эмгектер жаралды. Мына Айша апанын эмгеги чоң. Баардык оозундан түшүрбөй, ошо китепке түшүрүп баарын алып чыкты. Мына Токтаянда азыркыга чейин кеп бар, аңыз кеп бар да. Бир кезде Юдахин келип ушул жерде жылдап жашап, чекит чапкандан баштап бүт сөздөрдүн баарын үйрөнүп, ушул жердин бир мүчөсү болуп, ошол жерден улуу сөздүк башталган да. Мына бүгүнкү чейин мына Абдыран Эркебаевич абдан туура айтып атат, мындай айтканда, ошол жерден Саякбай Каралаевди алып келип, Манастын үзүндүлөрүн жазгызып, мына ошол жерден башталганда баардык улуу иштердин баардыгы. Мына бүгүн жалгыз биздин айылдын атуулуу даңктуу атуулу эмес, кыргыз элинин атасы, кыргыз элинин даңктуу атасы Хусейн Карасаевич.
Мына Айша апа менен өткен өмірі бұл үлгілі үй бүлө. Мұндай үй бүлө Қырғызстанда бардыр, бирок өтө үлгілі үй бүлөдө. Бір-біріне шайкеш келіп, бір-бірінің пікірлерін алышып мында айтқанда. Ушунчалык ынтымакта мына Айша апа атабыздын бүткүл жакшылыгын, бүткүл мында айтканда калган иштердин баарын ушул жазып, чогултуп, бүгүн дагы сакталып турат да. Мындай адамдар тарыхта аз жаралат. Ошон үчүн бул үй бүлө тарыхтагы эң даңктуу үй бүлө. Мына атабыздын баскан жолун билесиздер мынакей. Канчалык мына Кусейин Касым Тыныстанов, Арабаевтар канчалык кыйынчылыктарда мына 32-жылы атылып кеткен билесиздер. Ал эми атабыз болсо Кудайдын колдоосу менен мына ошол убакта куугун салганда Москвага Юдахин чыгарып сөздүк түзгөн кетип аман калган. Көп кыйынчылыктардан калган. Мына ошентип эмне болду, бул атабыз жүзгө чыкты. Ошон үчүн биздин даңктуу атабыз дайыма үлгү, мындай айткандачы, кыргыз элине үлгү. Чоң жолду басып өткөн адам. Мен айтар элем, мына ушул Жумакан апабызга дагы чоң жакшылык каалар элек да. Ушул артынан түшүп, чогуу жүрүп чоң иш кылды. Мына Каракол шаарынын мэриясына, обл администрацияга, ошондой эле Кусейин Карасаевди дагы мына Абдыган Эркебаев баштаган даңктуу адамдар ушуларды көтөрүп, эмгектерин алып чыгып, бастырып ушинтип тургандар абдан көп да. Ошон үчүн баарыңыздарга биз чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Баарыңыздар ушул атабыздын арбагы колдосун. Бүгүн чогулуп отургузган ырга дагы атабыздын даңктуу жолу кылымдар жашайт. Кыргыз элине үлгү боло турган адам. Ошон үчүн атабыз кылымдар жашасын. Мына жерде мынакей азыркы эле орустун өкүлү айтып кетти эле. Мына ушул жерде эки улуу адамдын жатышы, достуктун биримдиги Кыргыз элинин өсүп өнүшүнө дагы чоң таасир берет да. Ошон үчүн элибиз аман болсун, мамлекетибиз түптүү болуп, мен дайым жакшылык каалайм. Баарыңыздарга рахмат айтайын. Экинчи Айша апа менен Жумакан апага биз бир түптүктөрдүн бир аз белеги бар, ушуну тапшырып коелук. Ийгиликтер, жакшылыктар коштолсун. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, бул атабыздын арбагына элесине бир топ жакшы сөздөр айтылды. Мен дагы булардын баарына кошулам. Эми алыстан келген улуу инсандарга биздин бүгүн ушул атабыздын арбагын сыйлап, арбагына элесине таасим кылып келген адамдардын баарына рахмат айтам. Мен дагы бул Ысыкөл коомдук фонду атайын мындан 13-14 жыл мурда түзүлгөн. Бунун түзүү максаты ушундай жалпы эле көлдө эмес, улуу кыргыз элибиздин арасынан чыгып унутулуп бараткан, элеси элде калбай калган адамдардын ушул урпагын улап, ошолордун китептерин чыгарып, ошолорду биздин элибиз унутпай калса экен, ошолордун артында бир жакшылык калса экен деп чыгарып аткан коомдук уюм. Бул коомдук уюмдун чыгарган иштерин өзүңүздөр билесиз. Жусуп Абдрахманов, биздин Касым Тыныстанов, шоңдөнгөн инсандардын чыкпаган китептерин чыгарып, андан тышкары ушу үй бүлөйүн өткөргөнгө өзүнүн үлүшүн кошуп, колунан келген
жардам кылып келатат. Бул Ускөл коомдун башында өзүңүздөр билесизби, бүгүнкү ушул улуу бишкектен келе албай калган улуу аталарыбыз, абаларыбыз турат. Мамбет абабыз, Мамбет Мамакеевич, Сонунбаевич, Бешева Акуновичтер турат. Эрсулан Жакиевичтер турат. Кишилердин атынан силерге дагы рахмат айтам. Атанын арбагы ыраазы болсун. Өзүнүн үй бүлөсүн, бала бакырасын, небересин Кудай өзү колдосун. Жалпы кыргыз элибизди колдосун. Ушундай улуу инсандар кыргыз элинен чыксын. Бул кишинин жолун уланта турган адамдар чыксын. Мен ушуну каалайт элем. Силерге чоң рахмат. Мен дагы фонддун атынан эжеге музейдин директоруна ушу фонддун атынан биздин салымыбызды кошуп коебуз. Рахмат. Кийинки сөз Ишенкулов Тилектеш Ишенкуловичке берилет. Кымбаттуу жердештер, биздин асыл апабыз Айшени. Мен уш жерден кичине озунуп айта турган маселе мындай болуп атат. Эң эле бактылуу адам бүгүн уш жерде сүрмөтөп отургандардын ичинен. Өзүн ушал жеңил сезген, элпек сезген мына Айшенебиз болуп атат. Эмне дегенде Кудай буйруп 102 жашка чыгып, абышкасынын эстелик үйүнүн ачылышына катышып отурат. Мындан артык кандай бакыт болот бул киши үчүн? Эжени ушуну менен куттуктап коелу. Экинчи маселе мына бул жерден Жангороз абдан жакшы айтып кетти. Аксакалдын аксакал болушуна теңдешсиз эмгек кошкон, теңдешсиз салым кошкон ушул киши болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, эң алгачкылардан болуп биздин педагогикалык техникумду Гүлүпаканды чалып эжелер менен бирге бүткөн ушул эжебиз 1927 СССРда биринчи чыккан киного, Жашыл Саябан деген киного артистка болуп катышкан. Ошол учурда азыркыдай эле тыртактатып эле шиштакка кийгизип, Алатоонун ай чүрөгү, ана миссис Фрунзе, миссис Талас деп эле чыгып атпайбы? Бул киши ошол учурда Кыргыздагы номер 1 сулуу киши болгон. Муну айтып кетүүгө биздин парзыбыз бар. Мен жакында бул кишинин ошо техникумда түшкөн сүрөттөрүн баарын көрдүм. Жүмелет тиги мөңгүдөн түшкөн мөлтүрдөй болгон татынакай сулуу кыз отурат. Анын сүрөтү бар менде. Аны ала келген жокмун. Ушуга байланыштуу биякта айтып кетти. Мен эми сөз узартпайын. Мындай залкар 1000 жылда бир жаралат деп поэма жаздым. Ошондо эже жөнүндө бир сап бар экен. Аны бу тапшырып кетем бияка. Ушул инсан талантанын уч кыйырсыз кең экен. Жазгандары Толстойго тең экен. Ошолорду топтоп басып жыйнаган кош түгөйү Асыл Айша эне экен. Ушул инсан даанышмандын аялы. Ансыз билбейм кандай болмок аягы. 70 жыл ал экөөнүн өмүрү кайталангыс махабаттын баяны деп дөөрттүрмүн. Анан айта турган маселе, кымбаттуу жолдоштор, мынакей бүгүнкү окуя тек гана Каракол Прижвал шаарынын салтанат эмес. Ошондой эле касиеттүү биздин көл кулабыздын эмгекчилеринин салтанат эмес. Жамы журтубуздун, бүткүл Кыргыз Республикасынын Кыргыз Жумуртиятынын коомчулугунун, маданий, адабий, көркөм ишмерлеринин, ошондой эле жалпы биздин мейли өкмөт болсун, президенттин аппараты болсун, биздин улуттук чогулуштун өкүлдөрү болсун, мына ошолордун майрамы болуп атат. Мына биз ага күбө болдук. Буга айта турган маселе да бар кошумча, биз шаардык мэрияга, ошондой эле эмкеме, бияктан атайлап келген Абдыган Эркебаевичке, Чыныбек Акуновичке, ал жоонтоп депутаттарды бир эмеге бата турган, жанагы маршрутка бата турган депутаттарды алып кетип, чоң рахмат. Бардык бул жерде туруп атышат. Мына ушул сыйлагандык болуп эсептелет. Тек гана бул кишини эмес, жалпы мынакей Абдыган Эркебаевич айтып кетти, туура айтты. Ысык көлдөрдүн мекени, ысык көлдөрдүн мекени эмес, жалпы Кыргызстандын мекени деп. Мен буга толук бойдон кошулам. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, биздин Бишкек гуманитардык университет Аксакалдын атын алып жүрөт. Аны жашап бергенбиз, алтын тамгала менен жазылып турат. Тургунбай Сыдыков эстеликтин макетинде, эскизинде баарын түзүп бүттү. Каражаты кичине кыйналып атабыз, бирок Кудайга шүгүр, ушу 2 жыл майга чейин узундугу 4,5 метр болгон эстелигин ошонун алдына коебуз. Анан биздин директор келмегеле келе албай калды. Ал мени ал кишинин кеңешчиси катары жөнөттү. Колун коюп туруп, момундай татынакай немеге куттуктоо жазып келдик. Аны силерге окуп эле коеюн. Биякта шаардык кеңешке, шаардык жетекчиликке, областтык жетекчиликке, ошондой эле жалпы Караколдун эмгекчилерине жакшынакай сөздөр айтылган.
Ана муну осы эжеге берем, поэманы чыгарганбыз. Анткени мен Улуу Тууздун оңгусу деген китеп жазып чыгарганмын. Анын түзүүчүсү мынакей Айша апам болгон. Бүткөзүн өзү топтоп берди. Мен эки айга жеткизбей чыгарып туруп китеп бат эле таралып кетти. Бу кишинин баскан жолдорун айтты. Эң эле негизги булун эрдиги жанагы Эркин Тоо деген гезитти Ташкентте араб араби менен жазган учурда башынан аягына чейин бу атабыз Хусейин атабыз жазган колу менен сүрөттөрүндөн эч нерсе жок. Бул бир. Экинчиси 65 000 сөздөн турган, атоолордон турган орфографиялык сөздүктү түздү. Кийин аны академиялап отуруп 85 000ге жеткизди. Экинчиси, үчүнчүсү жанагы сөздүк, орусча, кыргызча сөздүк, кыргызча, орусча сөздүк. 99,99% бу кишинин колунан чыккан. Абдыганы Кошатбек саясатка жараша тиги Вася Тайкени жазып койгон бизага. Бирок түзүүчү катары калып калды да, бул абдан чоң маселе болуп эсептелет. Экинчи бул кишинин эрдиги укмуштай китептер жазды. 7 китеби чыкты. Башымдан өткөн мажаралар дегенди жазды. Накыл сөздөр дегенди жазды. Өздөрүшкөн сөздөр деген, өздөштүрүлгөн сөздөр дегенди жазды. Ошондой эле Карасай Нама дегенди жазды. Түгөлбай Сылбектин кириш сөзү бар. Мен өзүмдү кыргыз тилин залкар билүүчүсү, көөнө сөздү дагы, көркөм сөздү дагы, ушунчалык мыкты билген адам экен деп жүрсөм, чындыгында Хусейин Обама 1 чакырым жакындабайт экен деген сөзү бар. Китептин башында жазылып турат. Чыңгыз Айтматов айтты, бул киши кыргыздын тарыхына энчисине келип, бир гана кете турган адам деп жазды. Казакстандын академиги атайлап келип, бул кишинин 90 жылдыгына келип кетти, ал айтты, кыргыз эмес, казак, түркмен эмес, өзбек эмес, бул бүт түрк улутунун эң алдыңкы тиги даанышман мудариси окумуштуусу, тил изилдөөчүсү болуп эсептеген сөздөрү бар. Мына ушунун баарына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Эми сөздүн акырында айта турган маселе ушундай болуп атат. Мен Давир Жолошо биздин университеттин жетекчилигинин атынан эбике өзүңүзгө, шаардык мэрияга ушунчалык чоң ыраазыбыз, ушундай көңүл бөлүп туруп татынакай түбөлүккө кала турган ушу аксакалдын эстелик үйүн курдуңар, элес үйүн курдуңар. Ушул бойдон силердин ишиңер ийгиликтүү болсун. Дайыма силер ушул Сыккөлдүн казыр баркын көтөргүлө, өткөн эле жолду кандай деңгээлде өткөздүңөр, Масалиптин 80 жылдыгын эч бир жерде болбогондой өткөздүңөр. Эң бучалаңыз кеп болуп жүрөт. Ошондуктан бул жерге бүгүнкү митингге катышып отурган биздин бардык жердештерге, туугандарга, эжелерге, агаларга, инелерге, кыздарыбызга бардыгына мен ушу узак өмүрдү, бактылуу, таалайлуу турмушту, маңдайлары жарык болуп, көңүлдөрү көтөрүнүп болуп, дайым эле жаркырап биздин арабызда жүрө берсин деп бүтүрүп коеюн. Рахмат. Ана курбан бербейли деп коюн 2220 сомго сатып алдым. Рахмат. Давлет Алиев Үсенбек мырзага берилет. Мына бүгүн ушундай бир сонун тоюн үстүндө туруп атабыз. Эми бир кылым жашаган кишилердин арбагын козоп сүйлөгөн учурда той болбогон эме бар. Той да бүгүн мынакей музей ачылып атыптыр. Ушул музей мураскана келечекте жаштарды, бүт келген адамдарды өзүнө бурган, тарбиялаган бир улуу мураскана болушун мен каалайм. Анан эми айтылган сөздөрдүн баары айтылды. Бул жогоруда айткан залкар адамдардын сөзүнөн кийин сөз деле калбай калат экен. Мен ушул атабыздын бир гана сөзүн сиздерге эсиме келип атат, ошону айтып койгум келип атат. Ошол баягы улгайып акыркы күндөрүндө жакындап калган ал киши билген экен да. Ошондо айтып атпайбы? Өмүр жиби улам кыскарып, улам ичкерип, качан тырс деп үзүлүп кетет экен деп корктум дейт. Себеби алмадай баштын ичиндеги 70 жылдан бери жыйнаган казыналардын баары калып калабы деп мен ошондон коркком деп ошо киши айтып атат. Анан да айтып атат, ушул жаштарга таалим болсо керек. Ошо 96 жаш кураганда 6 ай иштедим дейт киши, китепте жазылып берет ушинтип. 6 ай иштедим. Эки чыканагым кызарып талыды. Ошондо жашымда кылгым мээнетти, караганда кылгым дөлөтү деген сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм деп айтып атпайбы. Ошо 96 жашка чыккандан кийин ошол жана өздөрү көтөрүп жүргөн сөздүн маанисин ошондо түшүндү айтып атат. Анысында эми айта берсек көп. Урматтуу Айша апа, сиз абдан бактылуу энесиз. Ушунчалык бактылуу энесиз, бир кылым жашап, ушундай торкулутууга катышып, ушундай балдарыңыздан жашынакай сөздү угуп, жарпыңыз жазылып отурган
Siz odan dünyadagi baktlı adamların birisiz. Baktlı bolunuz, ballarınızın жақшылығын көріңіз. Дагы ömürüңüz uzun bolsun. Şu toy kılan emesin, жақшылық болсын туғандар. Рахмат. Қазіргі сөзді Мамбет Мұқаш Самалықовичке береміз. Мұқаш Самалықович келіңіз. Biz üçün çoğun ulu gün bolup atak, ulu insanımızdan, ulu bayağımındayça aytkanda mudaris деп айтат экен. Bu kişiden azırkı maalda aşıp ketken Kırgızda Kırgız tilin ушунчалык деңгээлге жеткирген, дүйнөгө билдирген дегендей адамыбыз бир жаралат болуш керек. Ана мен бир окуяны айтып коеюн. 1992-жылы мен типте биринчи замаким болуп турганда бул кишинин 90 жылдыгы Түгөлбай Сылыкбектин 80 жылдыгы деп үйүнө барып калдым. Эртең менен ушу океан деп азыр айтпадыбы Айша апа? Ошол жерге барып эртең менен бир 9-дан бир 10-15 мүнөт өткөндө үйүнө кирсем, Айша апа сүттөп чайды алдына коюп, ысык нанды коюп, анан угуттан 2 кашык кадимкиле баягы бозо бышырган угутубуз бар эмес, ошондон обязательно порядка менен күндө берем деп анан ошол жерде угуттан берип, абышкасына мына Жангороз ханым эч айтып кетпеди, абышкасын абышка кылып, Кусейин Карасаевди кылган ушу Айша апабыз. Кол чаап коюңуздарчы Айша апабызга. Мен ошондо ушунчалык кубандым. Үйгө келип мен келинчегиме да айтып бердим. Ой, ушу абышкасын ушундай багат экен. Ошон үчүн ошол кишинин акылы да тунук экен, өзү да тунук экен, сөзү да тунук экен деп ошондо бир 2 сааттан ашык сүйлөшүп отурдук. Эми Кытайга баргандан баштап, Казакка баргандан баштап бүт баардыгын бүгүнкү күндөгүдөй айтып берип атат да, мен ошол кишиге ушунчалык чоң баа бердим. Эми ошого жеткирген мына Айша апа кыздары, Кудайым эми сиздерге ден соо берсин, аман болуңуздар, элибиз журтубуз аман болсун, ынтымакта ушинтип эле Кудайым колдоп жакшылык турмушта жашай берели. Рахмат сизге. Урматтуу меймандар, урматтуу Айша апа, Алтынай эже, калайык журт, сиздерди Каракол шаарынын жарандык коомунун атынан жана жарандык бирлик коомдук бирикмесинин атынан 20-кылымдагы Кыргыздын соңку кайра жаралуу дооруна негиз салган, маданиятына негиз салгандардын бири даанышман, аалым, көрөсөн ойчул Кусейин атабыздын ажайыпканасынын ачылышы менен жана ошого туура келип аткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы менен сиздерди кызыгуттуктаймын. Сайың барбы, Кыргыз сөгү жатпаган, кайың барбы, Кыргыз балта чаппаган, асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү деп дүйнө элдери суктанган, уускан менен барып Кытайды силкинткен, атактуу Атилла менен барып Европаны баскан, Орошон Чыңгызхан, кайнымдар деп баш урган, дүйнө элдерине көчмөн маданияттын нурун чачкан, улуу Манасты жана Манас дастанын жараткан, улуу Кыргыздын мекени, азыркы алакандай Кыргызстандын, аттын кашкасындай Кыргыз элинин чачырап, өчүп, өңүп бараткан керемет тилин бирден мыскалдап жыйып, маданияттын маржан дөөлөтүнө айлантып, эгемен Кыргызстандын 21-кылымдын урпактарына ыйык табарык кылып тартуулаган абырою бийик, арбагы асыл Кусейин атанын көөнөргүс мурастарга толгон ажайыпканасынын ачылышын ысыккөл эле эмес, жамы Кыргыз калкынын, Кыргыз Республикасынын сыймыгы болду деп терең канагаттануу менен айта аламын. Азыркы сөздө областтык ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Шарапов Жакшылык Шараповичке беребиз. Туугандар, атабыздын болгон жакшы нерсенин баарын айттыңар. Мен эми бир эле моментин айтып өтөйүн. Şu Karakolda turganda bir gün surap kaldım. Ata bu биздин айылга токтоганга Саакбай Каралаев мен кичээке чакта көп келчү. Эмне себептен? Ал мындай деп айтты. Бу Каралаев Кытайга качам деп акшыра кыйып калыптыр. Анан Касым Тымыстанов маган тапшырма бер дейт. Каралаевдин манасын жазмага түшүрүш керек деп. Макул деп келдим дейт. Маманга келип таба албай анан Токтоянда Бейшембажы деген киши бар экен. Ошол кишинин баласы нечти келиптир. Ырысып Жунуш деген. Бул Ырысып Жунуш экөө чогуу чыккан. Ташкенттен окуган, анан Москвадан окуган. Анан аны алдырып алып туруп, ошол Токтоянга алып барып Курман деген ашкан үйүнө жаткырып 2 жылы
Manasты жаздырат. Ошол жунушуп, ырысып жунушту калтырып, өзү тышынан көз салып турат. Бүткөндөн Касым тынчтанып калып барса, карап, анан гана менчелик манас айтылар бекен деп, Касым тынчтанып баягы манасты айтып кое бергенде, каралайып үпөйө түшүптүр. Жок, сен коркпо. Бул жаттама манасчы, сен накта манасчысың деп, анан Исакеевке алып барат. Исакеевке алып барса, муну кое тургула, эме убагында чыгарабыз дейт. Мына ошол атабыздын кылган эмгегине эме кылып, таасим кылып, Каралаевдин ошол сүрөтүн түшүргөн портретин ала келдик. Ошондой эле туугандардын атынан өзүнүн портретин ала келдик. Жаткан жери жайыл болсун, Кудай ыйман берсин, арбаа колдосун, апабыз болсо мындан ары көп жашасын. Урматтуу туугандар, мына ушул Кусейин атабыздын даңазалуу болушуна Айша апабыздын эмгеги зор деген бир жакшы чындык кепти айтып атасыздар. Айша апабыздын бүгүнкү күндө өзү турганына, Айша апабыздын бүгүнкү түндө көзү турганы биз үчүн чоң бакыт. Андыктан бардыгыбыз азыр мына ушул жакшы бир кол чабуулар менен сөздү Айша апабызга берели. Өтө урматтуу кыргыздарым, Кусейин ооруп жатканда айтчу эле. Мен жаш кезимде көп иштедим. Иштей берип, 2-3 машинени иштен чыгарганмын. Көп жазгандыктан бармактарым ооруп чыдабай кетчү элем. Ошондо мен машинени багичене бергим эле. Эч жазыксыз тил уттум, кулгунтук көрдүм, кор болдум, ыза болдум дечи эле. Кайда менин бирге иштешкен курбуларым кайда деп Касымды, Арабаевдарды айтып атпайбы? Ошентсе мен айтчумун, ай, аларды эмне кыласың? Алар жазыксыз кеткен алар. А сен мен эле жанымда отурбайсыңбы десем, күлүп койчу. Байкыш. Анан бул киши көп тил билчү. Уйгурча, татарча, башкырча, казакча, монголча, арабча, фарсыча, иранча иши кылып 6-7 тил билчү. Көп тил билгенден кийин элди аралап, журтту кыдырып жүрүп, сөздүн тегин билип алган турбайбы? Ошон үчүн ал киши айтар эле. Мен 30 том эмгек жаздым. Кыргыздын тили бай, кыргыздын тили сулуу дечү. Анан көп тил угуп, көп кордук көргөнүмдө ыза болчумун. Ошондо жазганы бар. Мен де далай кордук көрдүм, катуу жерден өттүм, жазыксыз кулгунтук көрдүм деп анан кийин ырдап койчу. Мен де далай көргөмүн, катуу тордон өткөмүн, айласыздан далай жашы төккөмүн деп. Aktı yaşım, ağardı saçım, ne görmedi baykış başım deyip kederlerdi yazıp taşlap koyuverişiyle. Yani köp tayak yiyip, köp korduk görüp, köp puğuntuk görüyordu, ızap olup, zaman kafa oldu orada, kor oldum. Hiç aybım yok, hiç tuğrames işleri yasagan yok mu? İşte öyle geçimin der.
İslediğim tilge varıptır. Udak surakta. İslediğim bir dinecası böyle tuttun da oturattıydı. Ben Cöntürbey. Ben canından ele Leningrad'ın üniversitesini bitirip geldim. Baştaşı'yı bitirip geldim dedi. Dese al kişi Orçça ayavay boktup sövüptür. O şeyse aytıptır. Sen ne için Sovetlik üniversitesi tildeysin? Dese canında tapanca tuğan değil. Şu tapanca bile durdular değil. Ben dişim diye iki üç dişim ırgıp gitti değil. Anamdan beter abdan kafa oldum değil. Anamda milli emirlerin, saldatların çakırıp at git dedi değil. Alar beni üç saldat artıdan aldım ben barırlı koltukta basat dedi, kasat diye oyladık şey dedi. Tivemem ben, özüm basam, özüm baram dedim değil. Barbayı etsem ile atığa bürülgen ne de söyle? Kamera girgizdi değil. Çoğu kulpularını salıp koyup ketip kaldı değil. Kirsem ki Özbek jigit oturuptur deydi. Turak alışı bile müştümün tüyüyle meni ulatırgan boldu deydi. Seni bizge atayı tınçıqılıp jiberdi. Sen emne aytkan turasın, emne degan turasın, emneye geldin bu jerge dedim. Anan ayttım deydi, yoldaşlar, ben dele sene okşap geldim. Ben dele hiç qanday ayıbım yok. Desem anan keyin yesine geliştik şey deydi. Namaz oku aldı deydi. Namaz oku aldınızlar mı desem, ya sen bilmeysin de namazda. Okuduk dedi deydi. Yok men bilem, menin atam 6 yaşımdan ayet okutkan. Oşol moldalar meni Kur'an okuganга, namaz okuganга үйretken bolчу, bilem namaz okuganды. Dep aytışa getip, Kur'an'dan geltirip bu kişi Kur'an'dan bat okup mazmunun bilçiler. O şetkereğin alar dost bolup meni mağa жақсы görüp tamağına berip sen gelip jirgap kaldık. Ülkem жақсы kişi ekensin dep emetip kaldı dedim. Bu işi tildi köp bilgenden keyin elder alap jurttu kıdırıp жүрüp sözdün köp sözdün tegin biliyor olganda. Oşun için men 30 tom emgek yazdım. Kırgızdın tili sulu, Kırgızdın tili koz, bay Kırgızdın tili dep köp aytar ele. Emi akkarasın, kızıldarısın, kan ordunda olsun, kariyalar nuskalı olsun, bayviçeler berekeli olsun, uğuldarımız imanlı olsun, kız gelinlerimiz uyaklı olsun. Elimiz yerim bey hizmet kılıp emi kılsa kırmağına kızıl tolot, dasturxonumuz toltura olat dep yığlar yazıp taşlayıverçi. Taşlayıvergen kartişkeleri tolup ketkende ököle oturup alı, ane dette alı onan keyin al kişi aytaverçi, men başı basaverçi. Başından ököbüz birge iştep, birge demetip жүрüp көңгөмүздө. Ошондо айтар эле. Sen болбосоң мен мунун баарын жасап бүтө албайт болчумун. Sen ушунун мени көп жардам кылып атасың деп ыраазы болуп калар эле. Эми кыргызым аман болуп ырын ырдап тоюн тойлоп нускалуу жакшы өмүрүн мындан ары сүрө берсин, аманчылык болсун. Амин.
Кусейин ата эмгек кылуудан эч талган эмес. Күн түнү ийне менен кудук казганда иним үстүндө талбай иштеп, ушул сыймыкка жеткендигин атпай журтчулугубуз жакшы билет. Жеңили жерден орун колдон алган өмүрлүк жолдош Айша апа 70 жыл бирге өмүр сүрүп, Кусейин атанын эмгек даңазасына тең ортоктош да, күйгөн да, акылдаш да, айкөлүү да болгон. Ал 102 жашка келсе да өзүнүн акыреси тунуп койгон. Жарыш сөздөн соң музейдин кызыл тасмасы кесилип, аземгага катышкандар биринчи жолу анын астанасына аттап, андагы Кусейин Карасаевдин күндөлүк турмуш тиричине колдонушу буюмдар, сүрөттөрү, эмгектери менен тааныша алышты. Музейде Айша апа эскерүү китепчесине өзүнүн кол тамгасын калтырды. Данышмандардын улуулугу күндөй мээрим чачкандыгында. Мээрими тегиз чачылып, элине эмгеги сиңген адам Кусейин Карасаевтай бартуу да, улуу да боло алат. Кезсе керек кемигенсип бир дүйнө, кемеңгердин кеткениндей зоогулап, бир кылымды 100 кылымдай жашаган кыргыз барда Кусейин ата бир турат. Тилде болуп касиеттүү мээр чөбүң, тил байлыгын сактап келдиң өзүңдөй, өссө өчөр, бирок өчпөйт кыргызда ташка тамган басылган ыр сөзүңдөй. Бир кылымда 100 кылымдай ой топтоп, жашаш кыйын ташка тамга баскандай. Учкул доордун учкундарын сапырып келип кетти кайталангыс бир бакай.